Assalamu алейкум. Сак бол KG каналынын катталуучулары, мекендештер, амансыздарбы? Бүгүнкү видеороликте Москва жергесинде такси тармагында доставка, грузовойдо иштеген бардык эле биздин жаңыдан иштеп аткан биздин айдоочуларыбызга эскертүү жана эскертүү катары ушул видеону тартып. Бул видеороликте Москва жергесинде көбүнчө полиция кызматкери тарабынан подстава болгон учурлар өтө көп. Бул мурун дагы болуп келген, азыр дагы болуп жатат. Мындан кийин дагы боло берет бул подстава. Качан гана башыбызга түшкөн учурда гана бул нерсени билбестен, зарайна сиздерге видеоролик менен сиздерге эскертүү катары ушул видеону тартыбыз. Туугандар, бул подставага көбүнчө Россия жергесинде келип, айдоочу тармагында жаңыдан иштеп аткан биздин мекендештерибиз дуушар болуп атат. Же болбосо көптөн бери Россия жергесинде айдоочу тармагында иштеп жүрөт, бирок жол эрежелери боюнча, Россиянын мыйзамдары боюнча протокол толтурулганда сиздин нарушенияңызга кайсыл статья жазылыштыгы боюнча маалымат жоктугунан ушул подставага көбүнчө дуушар болобуз. Биздин жакын арада эле бир мекендешибиз дагы ушул учурга дуушар болуптур. Кече түнү байланышка чыкканбыз. Азыр өзүнөн дагы кандай учурда кантип подстава болгон боюнча сиздерге толугураак түшүндүрүп берет. Ассаламу алейкум. Аза кандай, жакшы? Иштер Өзбек байка жакшы, шүгүр. Өзүңүз жакшысызбы? Шүгүр, жакшы. Иштер болуп атабы? Кыргызстанда? Жакшы. Кыргызстандабыз. Жакшы, шүгүр. Жакшы. Сенин видеоңу көрүп калдык да, өзүңүн YouTube каналыңан жакын арада эле подстава болупсуң го, ошол боюнча дагы биздин мекендештерге кичине сабак болсун деп, ошол нерсени билип алсын деп, канчалаган азыр биздин мекендештер чалып дагы айтып атышат да, ушул нерселер болуп атат. Биз билбей калдык, кандай учурда бизге ушул статьяны жазып койгонун өзүбүз да түшүнбөй калдык деп. Ошондой чалуулар дагы көп болуп атат да. Сенде кандай ситуация болду эле? Кандай, кайсыл райондо сени ошол полиция токтотту эле? Ошол боюнча кичине түшүндүрүп кетсең, мекендештерге кичине болсо дагы эскертүү болуп калсын. Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Өзбек байке рахмат. Ушинтип чалып биздин мекендештерибизге ошо чогуу жардам берели деген ниет менен ушу видеону тартып жатабыз. Бул окуя 23 декабрь 2022 жыл болгон. Өзүм Москва шаарында Тануки деген ресторанда курьер болуп иштечүмүн. Ошо күндөрүмдө ошо 23 декабрда жумуштан чыгып магазинге токтоп бир доордо токтоп турган бүгүн элечи, айдабай эле, за рулем был. Анан артынан ошо ДПС сотрудниктер келип эле терезени тыкылдатып документтерди текшерип калышты. Макул деп анан регистрацияны текшерип, праваны текшерип, ал учурда регистрация жанагы квартираларга койгула деп оор болуп калбады эле. Анда мен базада жок болчу регистрация. Анан машинасына чакырды, ошо регистрацияң эмнеге жок деп. Ушундай болуп атат, теги бу десем, макул деп анан алкотестерге үйлөйсүңбү же медпунктка барасың деп. Анан мен айттым, эме дешти да. Алкотестерге үйлөйсүң же медпунктка барасыңбы, бирок медпункт алыс деди да. Анан айттым, эгер медпункт алыс болсо, убакытты коротпой эле, ошо алкотестерге үйлөп эле кетип жүрсөм болобу десем, болот деген. Макул деп эле алкотестерин үйлөп, ага чейин эки понятой топтотушкан, видеокамерага тартышкан, баары мыйзам чегинде болгон. Анан алкотестер үйлөгөндө 00 деген сандар чыккан болчу. Анан сурадым, все, баары жакшы элеби десем, ооба деген. Хорошо деп протоколдорду чыгарып, менин ошол бир катам кеткен протоколду окуп турганда ошол протокол колбой десе эле колго бериптирмин. Ошол жөнүндө да айтып кетейин, урматтуу туугандар. Протоколду полный шашпай, алардын убактына карап, өзүңөрдүн убактыңарга карап, протоколду до конца окуп туруп анан кол койгула да. Анан ушул жерде биз сурап кеттик. Баары жакшы. Ушул жерде айтып кетейин, ошол протокол боюнча түшүндүрмө берди, ушундай болот, же болбосо если медосмотрга барбай койсоң, ушундай лишение болот, ушунча штраф болот деген предупреждение бердиби сага? Ошону айткан жок да, ошо алар да хитр экен да.
мага унчукпай эле ошо протокол менен сурадым да баары жакшы эле десем, да, все хорошо деп койду. Хорошо деп отургам мен. Алкотестер текшергенде 0 эле көрсөткөн да. Ооба 0 болуп, полный 0 отрицательный болуп чыккан. Андан кийин эч жака барбадыңар? Ооба ошо машинадан эле баары жакшы дегенден жана мен 00 санды көргөндө эле болду жакшы экен деп эле протокол коюлбой эле кеткем. Баары жакшы десем жакшы деп эле жана жакшы барыңыз деп элечи. Счастливый пути деп все деп эле кетип, анан жумушта жүргөм. 1 айдан кийин жана приложение болуп ПДТ штраф. Ошол жерге кечинде 30 000 штраф келип калды. Мен эмне болду деп туруп эле кирсем, эме деп чечим чыгарып коюштур. За то, что я отказался проходить медосвидетельствование. Медпунктка барбай койду деп, отказ кылып койду деп, мага 30 000 штраф. Анан статьясында эме деп жазып турат. 1,5 жылдан 2 жылга чейин лишение прав. Значит, силер сотко келбеди деп эле автоматически алар уже чечим чыгарып коюптур да, силер билбей калдыңар. Полиция силерге эч кандай протокол берген жок. Кол койдуңар, кеттиңер. Ооба, мага эчтеке айткан жок да. Эгер сен отказ кылсаң, мондай болот, штраф болот, лишение болот деп унчуккан жок да. Жана могул жерге эле кол коюп кой деди, хорошо деп кол коюп кете бергем. Анан эчтеке түшүндүрүшкөн эмес, протокол да берген эмес да, мен да жиндемин да албай койгом да, эчтекесин эле кетиптирмин. Анткени опыт жок. Түшүнүктүү. Андай подстава болгондор мурун деле болуп келген, азыр деле болуп атат экен. Значит, ар бир биздин мекендештерге кандай совет берет элең ошодон кийин азыр учурда? Ооба, мекендештерге айта кетчү нерсе, правиланы белгиле, правиланы сактагыла, өзүңөрдүн правоңарды белгиле дегендей. Анан полицейскийлер токтогондо титиреп калып эле башкача болуп атпайбы? Жок, уверенно, как она есть, спокойно берип жүрсөңөр баары жакшы эле болот. Анан Рысбек байкада тарткан видеолорду көрсөңөр, менин каналымда да видеолор бар. Ошол полезный нерселер бар. Протокол токтотканда, протокол жана мен айтып кеткендей протоколду жакшылап окугула, шаклагыла, жол эрежесин бузбагыла, ровно жүрсөңөр баары жакшы болот. Хорошо, Аза, сен дагы ишиңе ийгилик. Биздин мекендештерге бул видео аркылуу айтып койгонуң дагы бул мындай эскертүү катары болот. Жамандыктын да жакшылыгы бар дегендей. Кудай кайсыл тарапка рызкыбызды чачкан болсо, ошол тараптан терип жей беребиз. Эч кыжаат болбой ишти кыла бер. Ишиңе ийгилик. Рысбек байканан дагы айта кетчү нерсе бар. Жанагы отказ кылганда мен деген эме кылдым да, эртеси жана онлайн юристтерге Google'дан жазып көрдүм, жана бесплатныйчы адвокаттарга, анан дагы тааныштарымды кошоюн десем, көп киши айтып калды, жана баштан өтүп турду мындай окуяларчы. Көп судьялар полицейскийлерге тартып коет дейт. Жанакы даже мен деген Гусейн Гасанов дагы эме кылып атты, чечип алып коюптур маселеничи. Анан уже жана чечим чыгарганда, отказ деген чечим чыгарганда уже 90% эчтеке калбайт экенсиң да. Ошон үчүн мен дагы көз жумуп койгом. Анан мен Кыргызстанга эме берет экен, 60 күн берет экен. Ал штрафты төлөгөнгө. Скидкасы да болбойт экен, 30 000 боюнча калат экен. Анан төлөгөн да жокмун. Кыргызстанга кетип калдым, границадан унчулушкан жок. Аябай коркотмуш, границадан кармап каламбы, киргизип чыгарбай коебу деп. Жок, Кудай шүгүр, баары жакшы. Штраф машинага келди, бирок машинаңы чыгарып алып кеттиң. Ооба, анан дагы эме учеттон чыгарып атканда дагы коркуу сезимдер болду, чыгарабы учеттон, эчтеке тийишпейби деп. Көрсө жанагы штрафтар учеттон чыгарып атканда, переоформление болуп атканда эчтеке тиесеси жок экен. Эгер жанагы штрафтын срогунан өтүп кетип, ал срогунан өтүп кеткенден кийин судебный пристав барат экен. Анан судебный пристав запрет кое баштайт экен. Значит, пока Россияга жыл айына жок экен да, кайрадан келип тапшырып. Мен уже жанагы 30 000 штрафын төлөбөй койсоң, үстүнө дагы 30 кошулат экен да, 60 000 болчу. Анан дагы өзүнчө жумуштар да коштулат экен. Мен точно барбайм да Кыргызстанга, немеге Россиягачы. Хорошо да, Кыргызстанда
ишиңе ийгилик анда. Рахмат. Макул анда. Сүйлөшүп турабыз. Ооба, буюрса. Бул мекендешибиз айткан бул бир эле учур. Ушул Сакбол KG каналды ачкандан бери ушул подстава боюнча дагы чалгандар, сурагандар болду. Ошолор боюнча кичине түшүндүрүп кетсем, бир мекендешибиз такси тармагында иштеген. Ал дагы качан гана штраф келген учурда гана түшүнгөн, правасы 1,5 жылга лишение болгонун, 30 000 штраф сот аркылуу жазылганын. Ал кандай болгон? Ошол боюнча бир аз түшүндүрүп кетейин. Ал дагы кадимкидей эле жумушка чыккан. Ошол учурда полиция токтоткон. Такси тармагында иштегендер сразу эле түшүнөт путевой листти кандай толтурушту. Путевой листте ошол жерде медикте, айдоочуда, диспетчердин колу болуш керек. Ал жерде медик деген жерге кол коюлбай калган. Полиция сразу айткан, эмне үчүн сен медиктен өтпөй эле иштеп жүрөсүң деп. Азыр барып медиктен өтүп келебиз деген. Сразу билесиздер путевой листте кандай толтурулушту, кантип, кай жерде кантип толтурулушту. Кайсыл жерге медиктен барып өтүп келет элек деп, ал дагы сразу биздин мекендеш эмне кылышын билбей калган. Ошол учурдан пайдаланып полиция, хорошо, эртең медиктен сөзсүз ишке чыгардан алдын медиктен өтүп койгун, азыр бул жерге кол коюп койгун деген. Биздин мекендеш ал жерде кол коюп эле кетсем болот экен да деген ойдо сразу эле кол коюп койгон. Анткени корккон, билесиздер, путевой листте проблема болсо машинаны эвакуатор кылат, 45 күн арест болот машина, анан чоң суммада штраф салынат. Ошолорду ойлоп, эптеп ошол жерден кетиштин жолунда ал жерге эч кандай протоколду окуган эмес. Жөн гана эртең медиктен сөз өтүп койгун деген сөзүнө гана полицияга ишенип ал жерге колду койгон, сразу кеткен. Андан кийин бир айдан кийин ага штраф келген, лишение прав 30 000 штраф деп. Ушундай случайлар дагы болуп турат тугандар. Ошол үчүн сөзсүз сизди полиция токтоткондо кайсыл статьяны жазасын, кайсыл нарушение, кандай жерде нарушение кылдым, баарын уточнить этишибиз керек. Протоколду толтурулганда ал жерде полный окуш керек. Кайсыл статья жазылганын, канча штраф болгонун. Протокол башка, постановление башка. Протокол менен сотко жөнөтөт, постановление түзгөн болсо сизге канча штраф жазылганын ал жерде сизге суммасын менен көрсөтүлөт постановленияга. Эгерде сиз ошол нерсеге макул болсоңуз, ошол учурда постановление толтурулат, ошол жерде суммасы дагы жазылган болот, кайсыл статья жазылган болот. Ошолорду билбей турган болсоңуздар, ошол жерде эле Google'га терсеңиздер, кайсыл статьяда канча штраф болгонун сиздерге көрсөтөт. Ошол учурда гана сиз ошол нарушениеңиз менен туура келген болсо, ошол учурда гана кол коюп беришиңиздер керек. Анан медпункт боюнча эскертип кетейин. Эгерде полиция сизден подозрение кыла турган болсо, сразу видео камераны жандырыңыздар. Сөзсүз жандырыңыздар. Отказ кылбагандыгыңызды сиз видео камера аркылуу далилдешиңиз керек. Ошол учурда сиз далил жок боло турган болсо, сотко жазып бере турган болсо, 90-100% полициянын айтылганы боюнча сиздерге лишение болуп кетет тугандар. Сөзсүз видео фиксация менен өзүңүздүн отказ кылбагандыгыңыз боюнча доказательство болуш керек ал жерде. Доказательствоңуз жок болсо, сөз менен эч нерсе чече албайбыз тугандар. Ошол үчүн протоколго кол коердон алдын сөзсүз статьясына маани бериңиздер. Эгерде сизге статья 12-26 час 1 менен протокол түзүлгөн болсо, ал сотко аша турган болсо, сотто айдоочунун эч кандай видео фиксация менен доказательствосы жок болсо, отказ кылбагандыгы боюнча сот 90-100% бул жерде айдоочуну 1,5 жылдан 2 жылга чейин лишение прав, андан кийин 30 000 штраф салат тугандар. Ошол үчүн статьясына маани берүү өтө зарыл тугандар. Ушул биздин Сакбол KG каналы сиздерге эгерде пайдасы тип аткан болсо, пайдалуу болуп аткан болсо, башка досторуңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Сакбол KG каналына катталбасаңыздар, катталыңыздар. Ар дайым сак болуңуздар.